Саламатсыздарбы, урматтуу биздин каналдын көрөрмандары. Бүгүн биз аджико кобра жасайбыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Соңуна чейин көрүңүздөр. Аябай тез, аябай даамдуу болуп бышат. Бир эле кайнатып жаап аласыздар. Экранда керектөлүү жазыктарды жазып калтырдык. Чесноктун тез арчылышы үчүн үстүнө ыстык суу куюп четке коюп турабыз. Ширин болгарский пересибиздин уругудан ажыратабыз. Биз жашылы менен кызылыдан аралаштырып кылып жатабыз аджиканы. Орто ачуу калемпирдин уругуну калтырдык биз. Сабагын эле алып койдук. Ачуу калемпирди да уругуну калтырдык. Мына чесногубуз тез, оңой арчылат. Сиздер да ушинтип даярдап көрүңүздөр. Мясорубкадан чесногубузду өткөзүп алабыз. Андан соң болгарский перести өткөзөбүз. Мясорубкадан өткөзүп алган болгарский перести казанга куябыз. Андан соң помидорду да мясорубкадан өткөзөбүз. Помидорду да казанга куябыз. Ачуу калемпирди да мясорубкадан өткөзүп алабыз. Аны да кошобуз. Баарын жакшылап аралаштырабыз. Кайнатканга коебуз. Өтө көп кайнатпайбыз. 10-15 мүнөт эле кайнайт. Мына биздин аджикабыз кайнап чыкты. 2 аш кашык кум шекер кошобуз. 2 аш кашык туз кошобуз. Жакшылап аралаштырабыз. Жакшылап аралаштырып, крышкасын жаап 10 мүнөт кайнатабыз. Арада банкаларда буулап алдык. 1 чай кашык 80% уксус коштук. Жакшылап аралаштырып, мына банка жабышты баштадык. Мына биздин кышка карата жасалган аджико кобра салатыбыз даяр болду. Сиздер да даярдап көрүңүздөр. Бир эле кайнатып жаап аласыздар. Ой пикирлериңиздер болсо калтырыңыздар. Кемчилдигиңиз болсо айтыңыздар. Саламатта калыңыздар.